Бакалавр же магистратураны аяктаган кыргызстандыктарга сонун жаңылык. Salesforce курстары эми Чехияда жана Польшада офлайн старт алды. 4 ай ичинде IT-нин Salesforce багытын өздөштүрүп, Европада жашап, дүйнөгө иштеңиз келсе, же Европага көчүү ниетиңиз болсо, анда Salesforce'ту тандаңыз. Эмнеге Salesforce'ту тандаш керек? Кандай шарттар жана мүмкүнчүлүктөрү бар? Курстун негиздөөчүсү Сейитбек Усманов өзү кенен маек куруп азыр бизге айтып берет. Ага ушул курсту бүтүрүп, азыр Даниянын ири компаниясында иштеп жаткан кыргызстандык кыз Айпери Шерикбай да кошулуп, өз тажрыйбасы менен бөлүшөт. Кенен маалымат алгыңыз келсе, маекти аягына чейин көрүңүз. Сейит, Айпери, саламатсыздарбы? Биз көптөн бери Медиа Хабтан ушул Salesforce жөнүндө айтып, ушул IT тармагына бизден кыргызстандыктарды чакырып келебиз. Анан көбүнчөсү Сейитбек Усманов негиздөөчүсү экен, бирок биз ал жөнүндө маалыматты азыраак билебиз деп айтышат да. Анан Сейит байке айтсаңыз, сиз бул курсту кантип ачып калдыңыз? Өзүңүз IT-ге качан келгенсиз? Мен IT-ге 2016-жылдын башында келдим. Анан IT-нин дамыны сезгенден кийин эле билдим кандай күчтүү бул нерсе экенчи. Анан аябай таң калдым. Эмнеге ушундай сонун секрет бар экен, эмнеге мага эч ким мурун айткан эмес? Мен уже 30 жашка жетип калдым. Анан ойлодум да, мен башкаларга ушуну айтып баштайын деп, ошол үчүн мен YouTube'да видео тартып, анан коллегаларыма үйрөтүп, анан кийин окуучуларга да окутуп баштадым. Ошо негизги баштаган себеби мен ошо IT-нин күчүнү көрдүм, аябай жакты мага алган билимим. Андан кийин башкалар деле ошону тезирээк билсин деп окутуп баштадым. 2019-жылы декабрда биринчи группа болгон, аякта кыргыздар, түркмөндөр, американецтер, бирок көбүнчөсүнөн кыргыздар болгон. Себеби мен Instagramдан, Facebook'тан чыгып сүйлөгөндө кыргызча сүйлөгөнү жакшы көрөм. Анан ошо мен ошол үчүн кыргыздарга маалымат оңоюраак жетет да. Бирок баардыгын тең кабыл алабыз. Азыр Азербайжандар көп бизде, казактарыбыз бар. Бирок баарын эле окутабыз. Ошол үчүн Медиа Хабтын ким күйөрмандары болсо, башка улуттардан кошулгула, баарыңыздарды күтөбүз. IT-нин күчү деп атпайсызбы? Ошо күчү эмнеде? IT менен таанышканда 2016-жыл болгон, ошондо 31 жашта болгон экенмин. 31 жашта болгом, анан менде анда уже магистратура болгон, MBA. Анан кийин Америкада жакшы окуучулардын биринен MBA алгам. Анан көп кызыктуу адамдар менен жолуккам. Анан ойлогом, уже көп эле нерсени көргөм депчи. Көп эле адамдар менен сүйлөшкөм, Нью-Йоркто жашагам, Вирджиния, Вашингтон жакта да жашагам. Аябай кыйын профессорлор менен иштешкем. Анан мурун Торонто шаарында да окугам, Торонто университетинде. Аябай жакшы окуу жай деп эсептелет. Анан ойлогом, көп эле нерсени көргөм депчи. Анан 2016-жылы окуусунан IT менен кызыгып калсам, мен мурун көп көргөн нерсе вообще кызыксыз болуп калды. Анга салыштырмалуучу. Мен IT-де бир нерсе кылсаң, аябай жакканы, бир нерсе кылсам, адамдар мага рахмат деп айтат да. Мен көп деле үйрөнбөй эле, 1-2 жума үйрөнүп эле уже адамдарга жардам бере баштаганда, коллегаларгачы, алар уже мага рахмат деп баштады. Аябай таң калгам, ушундай тез пайдалуу болот экенмин да. Мурдагы мен билген кезде мурдагы билимдерим менен анча көп деле адамдар рахмат дечү эмес. Рахмат десе таң калчумун да. Анан кийин дагы сен бир нерсе кылганда, IT-де бир вебсайтты кооздураак кылсаң, же бир кнопканы туураак кылсаң, результатты дароо сезесиң да. Мага ошонусу аябай жаккан да. Сен кылган ишиңдин дароо жүзүмүн көрөсүң. Дамын дароо сезем да. Анан ошол сезимдер мага аябай жаккан. Анан ошол үчүн мен 31 жашында чечтим, карьерамды алмаштырышым керек экен. Мен билбеген тармак бар экен. Неге бул секретти мага эч ким айтпаган экен деп, карьерамды толук мен IT-ге буруп, мурдагы магистратура, бакалавр жаңы тармакка бурулуп кеттим. Ошондо карьерамды 31 жашында алмаштырдым. Анан жашоомдогу эң жакшы чечимдердин бири деп эсептейм. Демек, сиздин айтышыңыз боюнча мындай кесипти алмаштыруу, өзүң жактырган нерсеге өтүү эч качан кеч эмес. Балким 80 жаш
Keç болуп калышы мүмкүн же 70-60 жаш. Бирок мен 31 жашында деле ойлогом keç депчи. Себеби мен уже магистратура окуш үчүн бир $160,000 кредит алып окугам. Анан бакалаврга деле бир $100,000 төлөгөм да. Ойлогом ушунча көп акча төлөп кесипти алмаштырган туурабы депчи. Уже көп инвестиция кылып койдум да, мисалы бир нерсе куруп атасың, андан кийин 5 жыл кургандан кийин туура эмес нерсе куруп койдум деп, анан кийин башка нерсени куруп баштаганы туура эмеспи деп даже ойлогон жокмун. Мага бул тармак аябай жакты. Анан мен адамдар менен сүйлөштүм, бул кесиптин ээси болсоң анда кирешелүү экенчи. Муну эсте кармаш керекпиз. Биз бир нерсе үйрөнсөк, бул кирешелүү иш болуш керек да. IT болсо ошол кезде мен сүйлөшкөндөрдөн айтышты, үйрөнсөң аябай дефициттүү адис болосуң. Сенин артыңан адамдар чуркашат, рекрутерлер, HR сенин артыңан чуркашат. Анан чынап эле бир аз үйрөнсөм эле уже артыман жазып башташты, жумуштарга, интервьюларга чакырып башташты. Мисалы мен мурун магистратура окуган кезде, мен даже жакшы окуу жайды бүткөм да магистратураданчы. Мага эч ким жазчу эмес. Бизге интервьюга кир Сейитбек депчи. Мен алардын артынан чуркачумун. Качан интервью болот? Мени дагы чакырасыңарбы? Мени чакырып койсо, жооп берип койсо сүйүнүп калчумун. Вау деп. ITде болсо такыр таң калбайм, мени чакырсачы. Америкада өзүңүз канча жыл жашадыңыз? Кыргызстанда канча болгонсуз? Мен Америкага биринчи жолу 2004-жылы келгем. Анан 2004-жылда мен келип кетип жүргөм. Анан Канадада 4 жыл жашадым. Канададан кийин мен Кыргызстанда 3 жыл жашадым. Кыргызстанда жашап, реформа кылам деп, аракет кылам деп 3 жыл жүрдүм. Анан көрдүм. Реформа кылганы кыйын экен. Ойлогом Кыргызстан, Грузияда да реформа кылса болот. Грузияда да өнүккөн мамлекет кылса болот депчи. Тез реформалардычы. Анан ойлодум биринчи башкалар реформа кылгандан мурун өзүм реформа кылышым керек экен деп Америкага магистратурага даярданганда келдим 2011-жылы. Ошо Америкада 2011-жылдан бери туруктуу жашап келатам. Курсту ошол Кыргызстанда ачып, ошо кандай жыйынтыктарды алып атасыз азыр? Ооба, мен жыйынтыктардын бири болсо IT баардыгы үчүн эмес. Мен мурун эле коймун. Баары эле окуп эле үйрөнүп кетерсе болот депчи, бирок ал ката болчу экен. Себеби баары тең менде эмес да. Мен болсо бир нерсени жактырсам, тырышып, чуркап, күнү түнү окуп түшүп алам да артынанчы. Көптөр болсо ойлойт жөн эле бош убактында окуп коюп, анан ортодон бир жакка эс алып келип, анан ушинтип окуйт деп чанда болбойт. Ким IT үйрөнөм десе, кечке окуш керек. Кечке тынбай окуш керек. Мына жашооңду алмаштырып атасың, жашооңду алмаштыргандай аракет көрсөтүш керек да. Вот IP'де деле үйрөнүп кечке түнү бою окуган. Бул биринчи критерий. Көп адамдар андайга чыдамкай эмес. Көп кыргыздар андайга чыдабайт. Көп кыргыздар менен иштештим, көрдүм, көбүнчөлөр болсо андай чыдамкай эмес, тырышчак эмес. Ошол үчүн ким тырышчак болсо, ошол үйрөнүп алат. IT бул китеп окуган эмес. Окуп эле кетти баарын түшүнүп кете бересиң да. Популярный литературада эмес. Аны бир жол окудуң түшүнбөшү мүмкүн, 2 жол окудуң түшүнбөшү мүмкүн, 10 жол окусаң деле түшүнбөшү мүмкүн да. Бирок баары аракет кыла бериш керек, каза бериш керек. Бир кичинекей тамчыдан деле прогресс кыла бериш керек да. Көп адамдар андайга күнүгөр эмес. Бизде окуу система андай элдерди даярдаган эмес да, мындай чыдамкай болгону. Бизде көптөр тез сдавать этет. Ошол үчүн ким чыдамкай болсо, ошолорго үйрөнсө болот. Бул биринчи критерий. Экинчи критерий кандай издейбиз? Биз англис тилин билгендерди издейбиз. Биз окуу материалдын баардыгы англис тилде, интервью деле англис тилде өтөт. Мына IP'де болсо англис тилде иштеп атат, англис тилде интервью өткөн. Ошол үчүн ким англис тилин жакшы билсе, ошолор катышса болот. Үчүнчү маанилүү критерий болсо, кайсы мамлекетке жумушка орношом десеңер, ошол мамлекеттен жумушка уруксат болуш керек. Кээ бирлер ойлойт, мен Кыргызстанда үйрөнүп алсам, анда жакшы үйрөнүп алсам, Польшага же Америкага дистанционно орношуп алсам болот депчи. Андай алдыңа айтып коеюн, андай өтө татаал кылганы эң оптималдуу. Мисалы IPR сыяктуу Польшада жашайды,
Польшада иштеген уруксаты бар. Англисиясы жакшы, тырышчак, ушундай критерийде адам болсо, анда биз алар менен иштешип ийгиликке жеткизе алабыз. Мисалы кайсы мамлекеттерде мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк? Ошол эле мисалы мен билишимче Москвада ушу Salesforce адистери иштей албайт да. Ооба. Орусиянын аймагындагылар иштей албайт. Анан Ооба. кайсы мамлекеттерде көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар? Мурун Россия согушка чейин эң дүйнөдө жакшы мамлекет болчу жумушка орношкончу. 2 айда окуучулар окуп орношуп кетчү. Азыр аякта жабылып калды. Эң оптималдуу мамлекеттер мен жеке оюмча Польша, Чехия, Германия, Япония. Ушул мамлекеттер. Америкада деле жакшы, бирок Америкада азыр IT тармакта жумушка орношкон өтө татаал болуп калды. Ошол үчүн Европа, анан Япония жакшы мамлекеттер деп эсептейм. Курстар мурун Бишкекте, ошол Европада онлайн болсо, азыр ошол эле Польша менен азыр Чехияда ачып атырсыздар, өзүңүздөрдүн гибриддик форматтагы онлайн анан офлайндагы курстарды. Анан бул курс ким үчүн негизи? Биринчи жолу ушундай ачып атабыз Европада. Аябай кубанычтамын ушундай мүмкүнчүлүккө, себеби мен көп окуттум, мен Америкада колледжде болуп инструктор болуп окуттум, сабакчы. Анан кийин индейцтерге да окуттум, анан кийин онлайнда окуттум, анан ар кандай форматтарда окуттум. Эң жакшысы эгер бетме-бет сен деле интервью айтасың го, бетме-бет интервью алсаң жакшы депчи. Ошентип эле бетме-бет окутканы эң кызыктуу да, себеби окутуп атканда көрөсүң да, бетинен, көзүнөнчү түшүнүп атабы. Анан ошол түшүнбөсө кайталап коесуң. Ошол үчүн биз ошол Айпери, Варшавадан, Минавар, Прагадан болуп, биз дем алыш күндөрү жолугушканы жер тап, ошо окуучулар жолугушуп турат да. Ошондо биздин ийгилик үчүн шансыбыз ойлойм бир 50%ке көбөйөт. Себеби адамдар жолукканда уже окуш керек да. Эгер онлайн болсо адамдар видеосун өчүрүп коет, анан кийин тияка басып келет, анан чай ичип, телефон текшерип коет, алысып кеткен мүмкүнчүлүктөр көп, аябайчы. Офлайн болгондо айпири баарын карап турат да. Не окуп айтасың? Тилер деле окуучулар бири-биринен карап эле мотивация болуп кетет да. Ошол үчүн ошо аябай жакшы мүмкүнчүлүк ачып атабыз. Биринчи жолу ушундай кылып атабыз. Ким ушуга катышса, ойлойм аябай бактылуу болот, анан буюрса тез жумушка орношот. Биз гарантия бербейбиз, бирок шанс көп көбөйөт үйрөнгөндөн. Мисалы бакалаврды же болбосо магистратураны, мисалы IT тармагында эмес, башка тармактарда, мисалы гуманитардык тармактарда бүткөндөр бар да. Анан алар алып кеткенге мүмкүнчүлүктөр барбы? Ооба, биз ошолорду издеп атабыз. Экинчи, үчүнчү курстагы окуп аткан студенттерди, анан кийин окууну бүтүп, жумуш табылбай жүргөн студенттерди. Көп жердештерибиз бар, окуусуну бүтүп, жумуш табылбай жүрөт. Себеби алардын кесиби гуманитардык, анан гуманитардык тармакта даже өз поляктар же чехтер жумуш табылбай жүрөт. Чет элдиктер үчүн ого бетер кыйын болот да. Ошол үчүн ошол жердештер бизде келип окусун, анан кирешенин ээси болуп, анан Айперидей, Минавардай жана башка окуучулардай жумушка киргенде шансы жакшы болот. Мисалы алар айтышы мүмкүн да, мен түшүнбөй калам же болбосо кыйыныраак болуп калбайбы депчи. Туура. Salesforce'ду алар эмне үчүн тандашы керек? Эмне үчүн тандаш керек? Мен тандаган себеби үчүн адамдар кесипти тандайт себеби жашоодо эң маанилүү нерсе, мен ойлойм, көп нерсе ушуга такалат да. Жакшы кесиптин ээси болуш керек да. Жакшы айлык алыш керек. Жакшы жумушта иштеш керек, себеби каражат ошол жактан келет да. Эгер адамдын каражаты, иши начар болсо, анда үйгө барсаң деле стресс болосуң, себеби уже жумуштагы нерселер сени стрессиңди үйгө алып барасың. Анан кийин достор менен деле көп сүйлөшкүң келбей калышы мүмкүн, сен уяласың же достор деле сурайт да, эмне иш кыласың депчи. Ошол үчүн көп нерсе такалат, кандай иш кылганыңа, кандай коллегаларыңа, ишиң сага жагабы, Ошол үчүн эгер адам IT үйрөнсө, Salesforce үйрөнсө, кызыктуу, татыктуу, күчтүү жумушта иштейт да.
Ошондо адам уверенныраак жүрөт. Үйдө дагы, достор менен дагы, анан настроениясы жакшы болот. Ошол үчүн адам IT аркылуу ушундай жакшы фирмалар иштесе болот да. Мына Айперини карап көргүлө, жашоосу көп алмашып калды. Мен деле жашоом көп алмашып калды. Мурун болсо мен IT эмес болгондо мен жумушта көбүрөөк иштечүмүн, выходной күнү келчүмүн, коркчумун да мен. Азыраак иштеп койсом, менен башка бирөө көбүрөөк иштеп коюп, мени жумуштан кетирип коебу депчи, анан мени кетирип койсо башка жумуш таба аламынбы деп, мынтип азыр стрессте болчумун да. Дайыма элечи. Азыр вообще стресс жок да мендечи. Мени кетирип койсо башка жумушка орношо алам. Анысы эле мени көп фирма жумушка интервьюга чакырып атат депчи. Ошо уверенныраак жүрөм. Анан мен деле кесибим жакшы болгон үчүн мисалы Америкадан көчүп кетиш керек болчу, Канадада барып жумушка орношуп алсам болот, Дубайда орношуп алсам болот. Ошол үчүн мындай жашоого көз караш спокойныраак, өзүмө ишендүүрөөк болуп калат да. Ошол үчүн көп жердештерибиз IT үйрөнсө ошондой гибкий болуп калат да. Байланбай калат. Географияга же бир тааныштарга байланбай калат да. Мисалы адам юрист болсо, юрист кесиби только Кыргызстандын ичинде иштейт да. Ошо Кыргызстандын мыйзамын билет. Доктор деле Кыргызстанда эле лицензиясы иштейт. Ушундай көп кесиптер ушундай да. Байланып калгансың. IT болсоң сен дүйнөдө иштей бересиң. Айпери мисалы азыр каласа балким Кыргызстанга барып деле иштей берет. Ишенечи. Америка келип деле иштей берет. Мен деле азыр барып Гавайиге барып, любой жерден эле иштей берем да. Ошол үчүн жашоо сапаты көп жакшыраак болот. Ошол үчүн көп жердештерди чакырам. Биз жакшы кесип үйрөнөлү, жакшы жашоо жашайлы. Salesforce өзү IT жагында эмне менен IT тараптанбы? Кантип айырмаланабы башка? Теория мындай да. Бул программалоо тилин билем, мисалы фронтенд разработчикмин деп коет, же болбосо башка бир тилди айтат да. Анан Salesforce ошо IT-нин ичинде кандай өзгөчөлөнөт? Ошону айтып берсеңиз. Ооба, көп IT тармакта көп бутактары бар, Анан эмне үчүн ошо IT тармактар ичинен Salesforce тилини тандаса жакшы. Биринчиси болсо Salesforce үйрөнгөн оңоюраак деп эсептейм. Себеби Salesforce көп нерсени код жок эле жазса болот да. Мисалы Айпер азыр код жазбайт да. Бирок айтишник. Бирок билет да, эмнени настрой этиш керек экен, терминологияны билет. Балким код керек болсо анда эле окуп коет, оңдоп коет. Мисалы фронтенд болсо сен жаңы эле код менен иштейсиң да. Ал IT жок, IT мындай 4 жыл программирование окубай аңга кирип кеткени кыйын. Көп убакыт кетет. Айпери болсо мына 7-8 айда эле окуп кирип кетти да. Ошо биринчиси ошо айттым, үйрөнгөн оңоюраак. Экинчиси болсо конкурент азыраак. Salesforce фирмасы 99-жылы негизделген. Анан Salesforce өзү Европада жакында эле кирген. Анан кийин Salesforce окуткан центрлар аябай аз да. Америкада эле Salesforce жакында эле окутуу башташты. Мен сыяктуу программаларчы. Мен 4 жыл мурун окутуу баштаганда мен биринчи болуп баштагам. Мен билгенденчи Америкада. Акыркы 1-2 жылда Америка аябай көбөйүп кетти ушундай окутуу центрларчы. Конкуренция көбөйүп калды. Бирок баары конкуренция аз. Жана фронтенд окутам десеңчи, фронтендти уже көптөн бери окутуп келатат. Онлайн буткемптердин баары эле фронтенд окутушат. Кыргызстанда эле толтура фронтенд окутат. Free Code Camp деген бар, ал толугу менен бекер окутса болот. Ошол үчүн ал тармактарда конкуренция көп, тармактар конкуренция көп аябайчы. Бул ниша да. Бул нишада мүмкүнчүлүк жакшы. Адистерге суроо талап көп азыр. Азыр суроо талап деген мындай requirements бе, мындай зданиябы, талап. Ооба, башка тармактарда конкуренция аябай көбүрөөк, айлыгы да азыраак. Ошо мисалы ким Java билсе, Java'ны университетте окутат да. Анан мисалы мен азыр Java'ны үйрөнүп алып туруп университетте окугандарга менен конкуренция аябай кыйын. Мен дагы студенттерим айтат, мисалы бир фирмага кирди да, Чехиядачы. Ал үйрөнүп эле кирип алды. Бирөө Avast'ты Java'ны 4 жылдан бери үйрөнүп кирип алды. Жаңы үйрөнүп алгандын айлыгы жакшыраак экен, 20-30%. Себеби Java бул мындай баары да билген нерсе, конкуренция көп тармакта, анын айлыгын түшүрүп коюшту. Ошо жигит болсо
Salesforce аз билген үчүн, аз адам билген үчүн аныкын көбүрөөк коюп тур да. Ошол үчүн Salesforce адамдардын айлыктары жакшыраак. Salesforce өзгөчөлүктөрү биринчиси үйрөнгөн оңой дебейин, оңоюраак башка IT бутактардан көрө. Экинчиси болсо конкуренция азыраак. Конкуренция аз болгон үчүн жакшыраак айлык болсо болот, андан кийин тезирээк орношсо болот. Үчүнчүсү болсо бул Salesforce адис катары сен бир нерсе жаратасың. Мен ойлойм ар бир адам табияты менен жаратман. Мен бир нерсе жаратыш керек. Биз кичинекейибизден бери бир нерсе курабыз, лего менен курабыз же кум менен курабыз, бир нерсе курганы биз жагат да бизгечи. Ошо Salesforce адис катары мага аябай жакат. Мен бир нерсе куруп атам. Анан курган нерсемди бирөө жактырат, бирөө пайдаланат. Кээ бир айдис тармактарда сен болсо бир нерсе курбайсың да, жөн эле бирөө кургандын ишин текшересиң. Текшерүүчүлөрдүн ошо бирөөнүн ишин текшересиң. Кээ бир адамдар бар, алар болсо ошол сен кодуңду бир жерден башка жерге эффективдүү жылдырыш керек да. Аны DevOps деп коет. Salesforce болсо ушу бир нерсе жаратат. Мага ошонусу жагат да. Ар дайым жаңылануу, анан жаңы нерсени да үйрөнөсүң өзүң. Анысы да ооба. Бул жалпысынан бул IT тармак бул бардыгы жөнүндө айтса болот да. Мисалы Salesforce жылына 3 жолу жаңы нерселерди чыгарат да. Көп инновациялы кылат. Ар кандай нерсе боюнча, код боюнча, анан код эмес боюнча, анан сонун нерселер чыгарат. Жанагы Парижде fashion showдор болот го, мындай показ болот го, показ моды. Бизде ошол показ моды жылына 3 жолу болот. Анан баарыбыз вау, ушундай нерсе чыгып атабы деп таң калабыз да. Дайыма жаңылануу болот. Дайыма жаңылануу болот. Ошол үчүн мен деле ошону билип турушум керек да. Жаңы нерселердичи эмне болуп атат экен. Ошол нерселерди анан жумуштан колдонуп койсом, алар вау, Сейитбек сен ушуну билесиңби деп таң калып калышат. Salesforce'то код жазбаса да болот деп калдыңыз. Анан Айпериже сиз азыр ошол Salesforce администратор позициясында иштейсиз. Анан сизге кандай болду ушул Salesforce'то окуган? Жеңилирээк болду же кыйналдыңызбы? Ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Рахмат. Мен башында тандап жатканда өзүм ошол суроолорду бергем. Канчалык мага кыйын болот, анан мен кодду үйрөнүп кете аламбы же болбосо кайсыл тараптан мен өзүмдү көбүрөөк стресс болбогонго жана батыраак үйрөнүп кеткенге ылайыктап Salesforce тандап алгам десем болот. Себеби Salesforce'дун ичинде биз Сейитбек айтып өткөндөй эле код менен жазган учурлар да болот, жазбаган учурлар да болот. Мисалы мен алып өткөндө менин жумуш ордумда биз эч кандай код жазбайбыз, бирок ошол эле учурда биз ката кеткен жерлерди оңдоп, туура мисалы мен көбүнчө коллегалар менен иштегенде мен аларга кайсы жерден ката кетип жатат же болбосо кайсы жерден көбүрөөк адамдын профилине мүмкүнчүлүк бериш керек деген нерселерди кодсуз эле жасасак болот да. Анан ошол дагы бирден бир эме болду да, маанилүү нерсе болду мен Salesforce тандап алганымачы. Азыр кайсы компанияда иштейсиз? Каякта жашап атасыз? Мен азыр өзүм Польшада, Варшавада жашап жатам. Мен иштеген компания бул Даниянын компаниясы болуп эсептелет, бирок ошол компаниянын Варшавада жайгашкан филиалында иштейм. Salesforce'ду эмне болуп тандап калдыңыз? Буга чейинки кесибиңиз IT болгонбу, айтишник болгонбу же кандай? Кыргызстандан кантип көчүп барып калдыңыз? Эң кызыгы мен дагы магистратура окуганы келгенмин. Биринчи Чехия өлкөсүнө келип, ал жактан тил үйрөнүп, андан мен келген учурларда ковид башталып калып, анан жашоомдо мындай көп мүмкүнчүлүктөрдүн чектелүү экенин түшүндүм. Себеби ковид учурунда үйдө отуруп калдык жана бир гана көбүнчө IT тармактагылар иштеп, алар кайрадан көбүрөөк акча тапты десек болот. Көбүрөөк адамдар иши жок үйдө отуруп калды. Анан ошондо мен магистратураны кайсыл тарапка тапшырсам деген чоң ой болуп, меники магистратурам такыр ITге байланышпайт деп айта албайм. Себеби меники дагы проектный менеджер деп коет, ал дагы бир ITнин код жазбаган кесиптердин бири болуп эсептелет, бирок
андай болгон учурда дагы ал тарапта конкуренция чоң. Ошондуктан мен ковидтен кийинки оюм ошол айтинин жеңилирээк жагына өтүп кетүү болчу. Ошондо код жазылбаган, батыраак үйрөнгөн, менин талаптарыма төп келген бул Salesforce болду деп айтсам болот. Анан ошондо Salesforce'ду тандап, анда дагы ошол көп изилдегем, видеолорду көрүп, окуп, анан мындай ойлонуп дегендейчи. Бирок ошол оюмдан эч жаңылбаптырмын. Канча убакыт окуп, анан канча убакытта жумуш таптыңыз? Кандай кыйынчылыктар болду балким? Азыр эслесем мындан толук 1 жыл мурун биз август айында баштаганбыз. Курстун башталышы август айында, бирок даярданган учурубуз июльден башталган. Анан азыр айтсам ошондо мен 6 ай окудум. 6 ай окуп, андан кийин 4 айдын ичинде жумуш таап кеттим. 1 жылдын ичинде окууну да бүтүпмүн. Андан тышкары жумушка орношуп дагы үлгүрүпмүн. Бир Жумушка жыл орнош ичинде кошпой калдыңбы? Үй төрөдүм. Ооба, эң мааниси. Мен ойлодум бул кызыктуу, себеби ошол сен ушундай кыйынчылыктарды өттүң да, жеңдиң да, окууну алып бараттың. Ошо үй бүлө. Аябай эле. Аябай менимче мындай эгер бир private болгондо айтмакмын, бирок ушунчалык көп нерсени басып мындай өзүңдү өзүң жеңиш керек болуп калды да. Мен ушу бир эле учурда кесипти да алмаштырганга, андан кийин үй бүлөлүк дагы башка бир статуска өткөнгө туура ушундай учур болуп калды. Мисалы мен окуп жаткан учурда кошпойлуу учурда окуганмын. Андан кийин баягы уйкуң келет, чарчайсың, алың жок дегендейчи. Анан башка ойлор дагы болот, кандай даярданыш керек, көбүрөөк мисалы жоопкерчиликти алып баштайсың. Ошол эле учурда бирок мен жашоомду ошол өзгөргөнгө чейин бир аз мындай даярдангым келди да. Сейтбек айткандай, баягы финансовый жактан өзүмдү эркинирээк сезсем деген ойлор келип калды. Себеби баарыбызга белгилүү эле чет өлкөдө деле баягы оңой жумуш жок, оңой нерсе жок. Ал бирок айтиге байланышпайт да. Мисалы башка жумуштарда чындыгында кыйын болоттур, бирок мен башка жумуштарда иштеп көрүп, айтиде да иштеп көрүп, азыр ойлосом айтиде көрсө алда канча эле жеңил экен. Алда канча эле сени сыйлап, сени мындай барктуу бир эме кесиптин ээси экениңди сезеткесиң да. Эмнеси аябай жакты сизге? Айтиде эң башкысы эле мен биринчи эле башталганда аябай таң калыштуу нерселерден башталган. Чындыгында мен сиздин мурунку сурооңузга бир аз толук эмес жооп берип калыпмын. Мен Кыргызстанда банк тармагында иштегем. Банк тармагында Кыргызстанда деле бул аябай абройлуу тармактардын бирине кирет. Мисалы, сен банкта иштейин десең, кадыр барктуу кесиптин ээсисиң. Ооба, ал деле чын. Бирок айтиде андан дагы жогорураак экен деп айтсам болот. Себеби мен биринчи жумуш баштаган күнү эле мага бир жума мурун кат жазышты. Сен биринчи күнү бир аз кечигип кел, биз сага мындай таанышуу дасторконун жайып коебуз деп. Анан макул деп бардым. Анан барганда ал бир эле күн эмес экен. Мен көнүп кеткиче ошентип алар мени тамактандырып, түшкү тамак алып барышып, анан кечинде кат жазышып, өзүң жакшы сезип атасыңбы, эгер бүгүнкүгө информация көп болуп кетсе, мындай эс алып ал, анан үйүңө эртерээк бара бер деп ушинтип башкача мамиле кылганда мен чындыгында канчалык айырмасы чоң экенин түшүндүм. Анан азыркы чейин деле бизге ушундай эле мамиле. Биздин ойлонушубузду, сезимибизди ар дайым эсептеп турушат. Өздөрүнө сизди адаптация кылып, көндүрүп, сизди сыйлап, анан убакыт жагынан кандай? Жумуш убактыңыз кандай? Мисалы, өзүңүз чечесиз, Биздин жумуш убактыбыз ар дайым ар кимдин өзүнүн убактысы өзүнө. Мисалы, өзү чечет деген мааниде айтып жатам. Себеби бизде айдын башында тапшырмаларды бөлүшүп алабыз. Бизде дагы коллектив аркылуу отуруп тапшырмаларды ким кайсыны кылгысы келет деп, мисалы, бизден сурабай эле бизге тапшырмалар жөнөтпөйт. Биз аны албетте карап көрөбүз. Мындай ошол тапшырма бизге жагабы, ошол тапшырмага биздин күчүбүз жетеби, карап көрүп өзүбүз тандап алабыз. Ошол бирок баарыбызга бирдей тапшырма келет.
саны боюнча деңгээли боюнча баардыгына бирдей тапшырма келет. Анан ошолорду айдын аягына чейин аткарып түшүбүз керек. Анан эртең менен келип аткарабызбы, кеч келип аткарабызбы айырмасы жок. Биз мисалы эч кимден жооп сурабайбыз. Эртең менен доктурга барып келейин дедим эле, же болбосо эртең менен жолдошумдун туулган күнү ошол убакыт өткөзөйүн дедим эле деген жок. Биз өзүбүз тандап алып, ошол дедлайнга чейин тапшырманы аткарып койсок, ошол маанилүү. Эң башкысы бул жерде баягы результат көргөзүш керек. Сиз ушундай тырышчаактык менен окуп, өжөрлүк менен ушунча көп нерсеге жетишип, анан жашооңузду кандай тарапка өзгөртө алдыңыз? Азыр мен ушул учурда ошол нерсенин ырахатын алып атам десем болот. Мисалы, билбейм, эгер мен ага чейин Salesforce'ду баштабай калсам кандай акыбалда болмокмун, бирок эми баштап калып ушул азыр уктабаган күндөрдүн, кыйналып окуган учурлардын үзүрүн көрүп атам десем болот. Мисалы, балам менен кененирээк убакыт өткөзөм. Мисалы, материалдык жактан деле көп нерсени өзүмө мындай мүмкүнчүлүк бере алам. Эс алган учурда жакшы эс алам дегендейчи. Анан көп эле учурларда баардыгы келип эле баягы өзүңдүн эркин сезгенге эмне жетсин, мисалы өзүңдү эркин сезсең, мындай жумуштан эч кандай стресс болбосоң, ал мисалы мен үчүн аябай маанилүү. Баардык эле адамдар үчүн маанилүү, бирок көбүнчө аял адамдарга бул энден бир багындай сезимтал нерселердин бири да. Өзүңдү үйдө дагы жакшы сезип, жумушта дагы, анан эгер жумушуңда стресс болбосоң, албетте ушул мындай эркиндик. Анан балаңдын кичинекей учурунда өсүп атканда көрүп, жумушка да үлгүрүп дегендей. Себеби бизде мисалы өзүнүн убакыттары бар. Эртең мененки 7ден кечки 6га чейинки учурлардан бир 7 саатын өзүбүз тандап алабыз. Буга чейин сиз онлайн окуп бүтүргөнсүз да, анан азыр офлайн курстар ачылып атса, анан сиздей болуп мисалы Европада окуган студенттерге мындай кандай мүмкүнчүлүк ачылып атат деп ойлойсуз? Аларга мисалы сиздин башыңыздан өткөн да баардык нерсечи, анан аларга жеңилирээк болобу офлайн болгондо? Аларга албетте жеңилирээк болот, себеби GetWorks'тун программасы ар сайын обновление болуп келет да. Мисалы, биз билебиз да кайсы жеринде студенттер жакшы результат көргөзүп атат, же болбосо көбүрөөк студенттерге көбүрөөк нерсе жетип атат. Ошол тараптар кандай десем, жакшыртылган варианты. Анан өзүбүз бишкектеги мисалы офлайн курстан деле көрүнүп түшүмү болуп аткандыктан офлайн жакшы экенин көрдүк да. Мисалы көп эле учурларда ковидтен кийин деле биз мындай живой бирибиз менен көрүп сүйлөшкөнгө эч нерсе жетпейт да, онлайн болгон учурда деле. Бирок ошо офлайндын эң жакшысы бул бири бириң менен нетворкинг да кыласың, бири бириң менен жакшылап таанышасың, өзүңө жакын курбуларды таап, алар менен чогуу окуп, анан ар бир адам ошол жерге барган адамдын максаттары бир. Алар баардыгы ошо максатына жеткенге балким эртерээк жетишет, бири бирин колдоп, бири бирин таанып, билип. Анан ошон үчүн офлайндын дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү жана пайдалары бар. Анан окуйм деген студенттерге кандай кеңеш бересиз азыркы тапта? Мен билем, мисалы чет өлкөдө 4 жылдан бери жашап, чет өлкөгө келген жаштардын деле баардыгы ийгиликке дароо эле жетип кетпейт. Ошолордун арасында деле көп адамдар изденишет, чөйрөсүн өзгөртүшөт, жумуш ордун өзгөртүшөт. Бирок мен айтып кеткен кеңешим азыр, эгер сиз уже мындай чет өлкөдө болсоңуз, чет тилин билсеңиз, ушундай кыска мөөнөттүн ичинде окута турган буткемптер сизге эң сонун жол деп ойлойм. Ийгиликке жетүүнүн бирден бир кыска жана мындай жакшы жолу деп ойлойм. Себеби чет өлкөдө мисалы баардык адамдарга кыйыныраак келет да, үй бүлөсүнөн алысыраак, стресс көбүрөөк, расход көбүрөөк дегендейчи. Андан кийин бирок ошол чет өлкөгө келгендердин баардыгы акылдуу, тырышчаак келишет. Анан бул буткемп ушундай адамдарга ылайыкталыштырган да. Мисалы мен өзүм деле бир жылдын ичинде чоң результат көргөзүп, башка адамдарга мисалы балким пример болуп, балким өзүмдүн айткан сөздөрүм пайдасын тийгизип калат деп ойлойм. Бирок эгер чет өлкөгө чыккандан деле өзү чоң иш. Анан бул жака келип ушундай жакшы окуу жайларга окуп, жакшы иш кылсаң, андан дагы чоң
жеткендик деп ойлойм. Себеби кыргыздардын көбү же болбосо биз баягы аң сезимибизде кара жумуш менен батыраак же болбосо кара жумушта көбүрөөк акча деп ойлойбуз, бирок ал бир эле учурда балким бизде өзүбүздүн ден соолугубузду берип коебуз Андан көрөк жакшы дагы жумушта өзүңдү да өнүктүргөн, бул ушундай кыска учурда үйрөткөн буткемптерге окуп алып, мындай жемишин батыраак даамын татса болот. Ал жумушка орношууда кандай кыйынчылыктар болду? Мисалы интервьюдан оңой болбосо керек өткөн. Ооба, албетте. Интервью деген бул деле бул чоң процесс. Буга ар дайым даярданыш керек. Ар бир компаниянын мисалы талабы ар түрдүү, алардын ичиндеги структурасы ар түрдүү, өзүнө жактырган адамдар да ар түрдүү. Эгер сиз бир интервьюдан өтпөй калсаңыз, экинчи интервьюга кирип ушундай өжөрлүк болуш керек да. Себеби мен деле окууну бүткөндөн кийин 4 айдан кийин жумуш таптым. Себеби 4 айдын ичинде мен тынымсыз интервьюларга кирип аттым. Алардын арасында мисалы чоң компанияларды тандасак, Accenture'ге да кирдим интервьюга, PwC деген чоң компаниялар бар, аларга кирдим. Аларга өтпөй калдым. Себеби алардын талабы башка. Бизде мисалы азыр өзүмдүн компаниям мен үчүн аябай сонун компания, мен алар үчүн аябай төп келген адам болдум. Ошон үчүн баягы интервьюга аябай кылдаттык менен даярданыш керек. Сен өзүңдүн компанияң все равно сени табат да. Анан ошон үчүн бул жерде только өжөрлүк керек, окуу керек, анан баягындай токтоп калып өзүн таштоо деген бул андай нерсеге бир аз мындай дисциплина керек. Ушул жерден Сейит байке сизге суроо да. Курсту бүткөндөн кийин ошол студенттерге мисалы ошол эле резюмесин толтурганга же болбосо жумуш табууга сиздер жардам бересиздерби? Ооба, биз жардам беребиз. Биз мурун бир айдай ошонун айланасында иштешчүбүз, жумушка даярдануу көбүрөөк убакыт бөлчүбүз, технический билимди белгеленче. Бирок азыр биз офлайн курска 2 ай технический, 2 ай жумушка даярданууга бөлөбүз. Ошо балдарды көбүрөөк колдойбуз. Интервьюларды өткөндөн артынан кубалап, эмне тапшырып айтасың, эчтеке эмес отказ алсаң, жакшы интервью чыгат, ушинтип мотивация кылып берип турабыз. Ошону 2 ай бөлүп беребиз. Айпер Азамат 4 ай чыдады. Бул 4 ай чыдаган аябай кыйын. Даже 1 ай чыдаганы кыйын, да, себеби отказ ала бергенден ойлоп каласың, мен эч ким жакшы көрбөйт. Жана гадкий чонокмун, туура болду окуганым, кимге керекмин деп негативный болуп кеткенде, анан кийин ошо батып кеткенге оңой да. Бирок Айпери психически күчтүү болгон үчүн өзүнү мотивация кылып, анан күйөөсү дагы мотивация кылып, анан ушинтип жеңип кетти. Көп адамдар, 90% адамдар жеңбей калышы мүмкүн да. Ошол үчүн биз офлайн кылып, ошол мотивация кармаган оңойраак болот да. Се адамдар суббота, воскресенье сайын ошол мотиваторлор айланасында жүрүп, Айпердин жанында жүрүп, адамдар күч ала берет да, заряд ала берет. Айпери болсо өзү жөлө жүрүп жеңип кете берди да. Азамат көптөр андай кыла албайт. Андай тапкандар бизге аябай кыйын Айпердечи. Ошол үчүн биз ошо выходной күндөрү чогулуп турабыз. Адамдар бири-бирине жардам берип турат. Анан бирөөсү интервью болсо башкаларына айтып берет. Мен ушундай интервью өттүм, ушундай суроо берди, ушундай жооп бердим. Тигилер болсо подсказка берет. Сен мындай жооп берсең болмок. Сен бул жерин жакшы жооп берипсиң. Анан ошентип биз ийгиликке тезирээк жетебиз деп ишенебиз. Ошол үчүн кимиси дагы коркуп атса, вдруг мен дагы чыдаймбы, чыдабаймбы депчи, вот офлайнга окуп көрсөңөр, такыр башкача да. Ошондо Европада дагы, Бишкекте дагы курстар гибриддик түрдө 5 күн онлайн болсо, 2 күн офлайн, кезигип 3 күн онлайн, 2 күн офлайн. Ошондо толугу менен 5 күн сабак болот. Анан биздин ишемби базар күндөгү сабактар саат 10-до башталат, эртерээк кылалы деп атабыз. Сразу выходнойду мощно баштайлы деп атабыз да, сразу пайдалуу иштен баштайбыз депчи. Анан 10-дон 1-ге чейин окушат, ишемби базар күнү. Анан аябай жакшы жер Айпери тапты. Варшаванын эң центринден, эң доступный жерден, метро менен оңой жетке турган жерден. Ошол үчүн кимдер азыр Польшада болсо, Варшавада болсо, же Варшавага бараткан болсо, тезирээк жазылгыла. Айпериге же мага жазгыла Инстаграмдан. Силер менен Сабина деген бизде
кыз байланышат, анан ошол силерди даярдайбыз. Сейит байке, Европада ошол окуйм деген студенттерге кандай талаптар бар? Биринчи талап болсо ошол Чехияданбы, Польшаданбы жумушка уруксат болушуңар керек. Экинчиси болсо бакалаврыңар болуш керек. Же магистратураңар, же ошону бүтүп аткан болушуңар керек да. Үчүнчүсү болсо англисче жакшы билгиле. Үч критерийни айтмакмын. Төртүнчүсү эң маанилүүнү унутуп калыпмын. Тырышчак болуш керек. Бул эң маанилүү критерий. Тырышчак болуш керек. Күнүгө тынбай окуганы даяр болушуңар керек да. Күнүгө тынбай окуганы даяр болушуңар керек. Бул күнүгө тамак жегендей эле күнүгө Salesforce окуш керекпиз, күнүгө мен ошондой эле ушундай талаптар чыгаруу кандай окуучулар бизге туш келбейт экенин айтып коеюн. Балким окшош болуп калат. Ким эч качан офисте иштебеген болсо, аларга аябай кыйын болот. Бул Salesforce жумуш даже үйдөн иштесең деле бирок дисциплина керек да. Эгер адам офисте иштебесе, балким көчөдө, базарда иштеп жүргөн болсо, андай кыйыныраак болот, аябай кыйын болот. Транзишнчи, переход. Ошол үчүн ким эч качан офисте иштебеген болсо, аларга аябай кыйын болот. Экинчиси болсо, ким мындай кара жумуш кылып жүргөн болсо, аларга деле аябай кыйын болот. Аябай жакшы сонун золушка история болушу мүмкүн. Мындай кара жумуштан IT жумушка дечи, бирок ал аябай кыйын. Мындайчы, айпери Кыргызстанда банктарда иштеп жүрдү. Офисте иштеп жүрдү. Мындай жакшы жумуштарда иштеп жүрдү да. Ошондой оптималдуу бизде. Ошондой переходчу. Анан ким англисче жакшы билбесе, же ошол Польшанын же Чехиянын тилин билбесе, алар үчүн деле кыйын болот да. Айпери полякча билбейт, бирок англисче аябай жакшы, ошол үчүн орношуп кетти. Бирок эгер англисче билбесе, бирок полякча билсе, анда деле ойлойм орношо алмак деп, айпери сен полякча жетпек кой, Жок, жетпек эмес. Жетпек эмеспи? Международный компания, биз бул жакта эч кандай полякча сүйлөбөйбүз. Жок, айтам, Польшада жумушка орношкон, эгер жөн эле полякча билип, бирок англисчеси анча эмес болсо, орношо алабы жумушка? Анда деле бирок менимче бир аз кыйын болмок деп ойлойм. Кыйын болмок, Себеби өзүңүз билгендей, Salesforce материалдары англисчеде окуп баштаганда эле аны полякча которуш керек болуп калат да. Ооба. Менден дагы көп адамдар сурайт. Мен мисалы башка тилди билем, англис тилим вообще жок. Окуганда бир аз кыйын болуп калат да. Тилди айтып калбадыңызбы, Сейит байке? Ошол орусча окуйм дегендер да бар да, анан Salesforce'то орусча окуу мүмкүнбү? Жок, мүмкүн эмес. Ал сен материал англисче. Мен ойлоп аттым, жөн эле мындай англисче орточо билсе, үйрөнүп кетсе болот да. Мисалы эгер чекчеси жакшы болсочу, сен материалды түшүнүп кете берет да, переводчик менен деле кордоруп кете берет. Бирок мен билимче, Чехияда чекче билсең жакшы, англисче билбей орношуп кетсе болот жумушкачы. Ошол үчүн айтып атам, ошол талаптардын бири силер ошо жергиликтүү мамлекеттин тилин билишиңер керек да. Жакшы болот, аябайчы жумушка орношкон оңой болот. Жаңы ошол курстардын потогунда канча студент аласыздар? Бир группада канча студент болот, кантип ошол башташат? Максатыбыз 15 күчтүү окуучуну тапканы, ошондой англисчеси жакшы билген, жумушка орношкон, уруксаты болгон, жакында бүткөн бакалавр же магистратураны ошо 15 табабыз, алар менен иштешебиз. Анан алар менен 4 ай болот курс. Курстун баарына эле кызык болуш керек. Курстун баасы канча? Курс ай сайын $200 төлөйт. Бул фантастика баа. Даже Кыргызстанда курстар мынчалык арзан эмес. Биз атайын арзан кылдык, себеби тоскоолдук болбосун деп атабыз. Окуйм дегендергечи, студенттерге айрыкча, балким каражат азыраак, ата-энесинин жардамы менен акыркы акчасына келген. Ошол үчүн $200 кылып атабыз. Бул аябай жакшы баа. Ойлойм ар бир адам таба алат мындай акчаны. Анан жумушка орношкондон кийин $3000 төлөйт. 6 айдан кийин 3000. Биз максатыбыз коюп атабыз, бардык окуучулар окуу баштагандан жумушка орношконго чейин 6 ай кетет убакыт. Ошол 6 айдан кийин уже төлөш керек болуп калат. Примерно $3000. Аны ошол 10 ай бөлүп майда төлөп кете берсе болот. Бизден дагы медиа хабтан дайыма эле айтып келебиз да, ошо окугула, IT-ни окугула, Salesforce'ду окугула депчи. Рахмат.
Анан Рахмат. иштен баргандарга кандайдыр бир мындай артыкчылыктар болобу? Ооба, албетте. Себеби биз ошо медиа хаб аркылуу Айперини таптык. Медиа хаб аркылуу да башка сонун окуучуларды таптык. Ошо медиа хаб аркылуу сонун даанды окуучуларды тапкыбыз келип атат. Ошол үчүн биз аябай сүйүнөбүз. Медиа хабтын келсе анан ар бирөөнө $60 скидка бергени даярбыз. $60 бул примерно 10%, около 10% скидка. Бирок менин оюмча ошол башында $200 төлөшсө, андан кийин анан жумушка орношуп бүтүп, анан иштеп баштаганда анан кийинки акчасын берген мындай аябай чоң мүмкүнчүлүк болуш керек да. Ооба, бул фантастический мүмкүнчүлүк. Биз аябай чоң риск алып атабыз. Балким бирөө 2 ай, 3 ай окуп коюп анан окубайм деп койсо же тиги кызыкпай калдым деп койсо, ошол үчүн биз баарын жакшылап тандайбыз. Айпери ар бирөөнү интервью кылып көрөт да, бул бала же кыз татыктуу, анан окуп атып деле биз аларды караштырабыз. 1-2 жума караштырабыз. Алар убактына кирип атабы, суббота күнү саат 10-до келип атабы же кечигип келип атабы. Бизге ошол эң кыйындарын тандап, ошо эң кыйындар менен иштешип, финишке чыгып, анан ийгиликке жеткибиз келет. Бул жерде ошондо Айпери же ошондо Европадагы ментор болот окшойт, Ооба, Айпери Варшавадагы окуучулардын жетектейт, лидери болот. Айпери мотиватору болот, жумушка орноштурганы боюнча кеңеш берет. Айпери уже ошонун баарын өттү, жакында эле өттү. Свежий эсине да кандай кыйынчылыктар өттү, эми кандай ошол өткөн жолдорун окуучулары тезирээк өтсө болот. Айпери балким уже анализдеп чыкты, билет уже мен кылган нерсени балким 4 айда эмес, балким 2 айда кылса болот, 3 айда кылса болот. Ошол үчүн Айпериде аябай сонун билим бар. Анан өзү деле практикант да, тармакта иштеп атат. Анан коллегалары да интервью кылып атат болуш керек. Анан билет да кандай талап рынок азыр Польшада экенчи. Мисалы мурун биз Айперини окутат кезде биз Америкадан, Чехиядан окутуп кеңеш берип атчыбыз да. Балким ал Польшадагы талапка башкачараак да. Анан виза, жумушка орношу, жанагы виза маселелерин билчү эмеспиз. Айпери болсо прямо ошол маселелерди билип, азыр аябай точно кеңеш берип атат окуучуларгачы. Ошондой эле бизде Минавар деген мугалимибиз бар. Ал болсо Чехия ситуациясын аябай жакшы билет. Чехиядан өзү жумушка орношту, ошол анан Кыргызстандан өзү жакында эле келген, ошол үчүн ал Чехияда окуучуларга жардам берет. Ошол үчүн биз ошол буйруса ошол эки мамлекеттен жакшы ийгиликке жетсек, анда Европанын башка мамлекеттеринен да ушундай лидерлерди таап, анан кийин ошондой окуу борборлорду ачып иштешкибиз келет. Ошол үчүн Нурайдай чоң рахмат бизди медиа хабга чакырып, ушундай сонун окуучуларды тапканы ачып атканыңачы. Биз үчүн эң маанилүү кыйын окуучуларды табыш керекпиз. Менин байкаганым мындай болуп атат да, сиздер деген ошол студенттерге кам көрүп, ошол мисалы азыр Минавар же Чехияда болсо, Айпери же Польшада болсо, ошол мамлекеттин рыногун анализдеп, анан студент жеңилдиктерди жасап атырсыздар да. Ооба, бул аябай чоң жетишкендик деп ойлойм. Буюрса кыргыздар ошол Американын өзүндө офлайн окусу, дагы рахмат. кесиптерге ошол Salesforce тармагында өнүгүп, дагы кыргыздар мындайча айтканда дүйнө жүзүндөгү компанияларга орношуп, жашоосун дагы жакшы жерге өзгөртөт деп биз дагы аябай чоң ишенебиз да. Рахмат. Айпери сен мисалы Польшада болуп жумуш жасап атканда сенен Польшадан бирөө сага жол көрсөтсө чоң жардам болмокко, Албетте мен анда батыраак балким тапмакмын, көбүрөөк стресс болмок эмесмин. Азыр мисалы мүмкүнчүлүк чындыгында аябай жакшы. Эч ким мага андай совет берген жок, кеңеш берген жок. Өзүм баардыгын өзүмдөн өтүш керек болду. Анан азыр балким айтып жаткандай эле баягы GetForce'ун эле программалары эме өзгөрүлүп жакшы тарапка эме болуп атпайбы? Аңсызгардындай бул кеңештер дагы аябай чоң жардамын тийгизет. Менде бир суроо пайда болду да. Азыр чет мамлекетте иштеп жүрөсүз, анан кийин Кыргызстанга кайтып келип, Кыргызстанга мындай чоң салым кошом деген ойлоруңуз барбы?
Албетте биз азыр окуп жатканыбыздын, билим алып жатканыбыздын, башка жерлерден тажрыйба алып жатканыбыздын баардыгы бул келип Кыргызстанга кайтууда. Мисалы мен өзүмдү бактылуу Кыргызстанда гана сезе алам деп ойлойм. Биз азыр жашпыз, биз азыр мисалы көп нерсе көрүшүбүз керек, үйрөнүшүбүз керек, тажрыйба топтошубуз керек деген максатта гана азыр башка чет өлкөлөрдө жүрөбүз. Бирок канчалык чет өлкөнүн кооздугу же болбосо мүмкүнчүлүгү бизди өзүнө тартканы менен бирок биз өзүбүздүн жерибизге эч качан жетпейт. Биз Кудай буйруса өзүбүздүн жерибизге барып, өзүбүздүн алган тажрыйбаларыбызды эл менен бөлүшүп, балким бир билим тармагында, балким башка бизнес тарабында, балким ушундай чоң хабтардын арасында болуп калышыбыз мүмкүн. Бирок келип өз өлкөбүзгө кайтабыз. Мен ойлойм, негизи Кыргызстанда ошондой чет мамлекетке чыгып, ошондой Кыргызстан үчүн кийин салым кошобуз деп өздөрү өнүгүп, мындай умтулган жаштар аябай көп. Анан сиздерди дагы көрүп, чоң мотивация алып атышат азырчы. Анан ушундай маек куруп бизге өзүңүздүн баскан жолуңузду, ошо кыйынчылыктарыңызды, азыркы жашооңузду айтып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз сизге. Рахмат. Сейит байке, сизге дагы чоң рахмат. Ушинтип бизден кыргызстандык жаштарды колдоп, өзүңүз ушундай мотивация берип атканыңызга. Анан дагы буюрса алдыда маектер болот. Рахмат Айпери, рахмат Нурайдай. Достор, Salesforce офлайн курстары Бишкекте, Чехияда жана Польшада 13 сентябрдан старт алат. Медиа хабтан барсаңыз 10% арзандатуу бар экенин унутпаңыз. Сурап билүү үчүн экрандагы номерлерге же описаниядагы аккаунтка кайрылыңыз.